Балыкты токко тарттырып кармасак адал боло береби же арам болуп калабы дейт. Балыкты өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тартып айтылганы эки нерсе бар да, муздабай эле адал болот да. Бирөө балык, экинчиси чебиртке. Чебиртке дагы адал. Просто биз жебейбиз да. Болсо куруп жейт да, чебирткеничи. Бисмиллаху акбар деп муздабайсың, жөн эле куруп жеп саласың. Балыкты деле ошондой. Бисмиллаху акбар деп аны муздабайт да, аны кармадың болду. Ток менен тарттырып тургандары өлөт да. Токко тарттыргандачы. Анан алып алат да оңой эле жеп кетет. Болот бул дагы, сеп фейл болуп атат. Бир гана учурда балык болбойт, караңыз. Тофи деп коет. Балык өз ажалы менен өлүп, мындай кылып сугачы ичин асман каратып калкып калатын деп. Ошол балыкты жесе болбойт. Ал арам өлгөн деп айтылат да. Беркилерде кишилердин колу. Мисалы, бир нерсе кайрмак ыргыттыңыз, сеткага кармадыңыз, ток менен бердиңиз, жана башка нерселер менен бул адамдын колундагы аракети действие болду, бул адам. Өзүнөн өзү азыркында калып кала турган болсо, бул арам болуп калат.